Олимпиада 2024 жакшы кетип бараткан иштерди бурмалай бериштин кереги жок. Президент Учурда Франциянын Париж шаарында Олимпиада оюндары өтүп жатат. Бул спорттук мелдештерде кыргыз балбандары күч сыноодо. Аны менен кошо акыркы күндөрү коомчулукта спортчуларга жеткиликтүү шарт түзүлбөгөндүгү тууралуу да сөздөр талкууга алынууда. Буга байланыштуу Кабар агенттиги мамлекет башчыдан комментарий алды. Ушул күндөрү Париждеги Олимпиада оюндары дүйнө коомчулугунун, анын ичинде Кыргызстандын дагы көңүл борборунда. Социалдык тармак колдонуучулар спортчуларыбыздын кармаштарына тыкыр көз салып алардын жыйынтыгын талкууга алып жатышат. Анын акыркы күндөрү спортчуларга жетиштүү шарт түзүлгөн эмес экен. Диетолог, психолог жок экен. Мамлекет шарт түзүп берсе болмок деген сын пикирлер айтылууда. Мамлекет спортчуларыбызга чындап эле жетиштүү көңүл бөлө албай жатабы? Тамак-аш жетишсиз болгону тууралуу да сөз болду. Тийиштүү түзүм жетекчилери спортчуларыбыздын кур дегенде курсагынын камын көрүп койушса болот беле. Биринчиден, сындында чегүү болуш керек. Сындайт десе эле майда-чүйдө бир нерседен кыйкым издеп жакшы кетип бараткан иштерди бурмалай бериштин кереги жок. Биз акыркы 4 жылда спортчуларыбызга жакшы эле көңүл буруп келе жатабыз. Ошол үчүн мына бүгүнкүдөй жыйынтыктар болуп медалдарды алып жатышат. Эми ушуга да шүгүр дейле, мурда эптеп эле катышып келсек болду деп жүргөн болсок, бул ирет эң жок дегенде 3 алтын медаль алышыбыз керек деген амбициябыз пайда болду. Экинчиден, албетте уюштуруучу жагынан Олимпиадалык комитеттен кемчилдиктер бар. Мисалы, диетолог менен психолог жагында карап коюшса болмок. Ал эми тамак-аш жагынан уюштуруучулардын тамагы жакпаса, спортчулар ар бири өздөрү үчүн кам көрүп алса деле болмок. Олимпиадага кетер алдында 15-20 күн мурда ар биринин колуна тамак-аш, витамин, кийим-кечек керек болсо сатып алгыла деп $5000 бергенбиз. Кыскасы, баскан тургандарына кененирээк болсун дегенбиз. Парижде тамак-ашы кенен эле экен, бирок тамак-аштын түрлөрү бирине жакса, экинчисине жакпашы мүмкүн. Бири балык жегиси келсе, башкасы эт жегиси келет дегендей. Биз кыргыздар этсиз тура албайбыз да, ошол үчүн ар бир спортчубуз өз курсагына кам көрүшү керек болчу. Мурдагыга караганда спортчуларыбызга азыр Кудайга шүгүр эле көңүл буруп жатабыз. 3 жылдан бери мисалы күрөшчүлөрүбүзгө эң кымбат деген витаминдерди камсыз кылып келдик. Бир жылда эле 4 миллион сом каражат жумшалат экен. Мурда жатаканаларда жашап жүргөн спортчуларыбыз бар эле. Аларга шарт түзүп, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге Дасыкан тажрыйбалуу айдоочу Шабдан мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалары сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгаарда кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, выход 1, байланыш номерибиз +7 901 904 93 93. Батирлерди алып ижарага акысын төлөп берип келдик. Эми Кудай буйруса өз үйлөрү болуп калат. Мурда спортчуларыбыз эл аралык мелдештерге барарда акчалары өз убагында бөлүнүп берилбей, каражат жок, ар кимден карыз алып мелдешке кетип жүргөн күндөрү болгонун өз көзүбүз менен көрүп жүрбөдүк беле. Анын баарын тез эле унутуп калдыкпы? Мелдештерге барып келип, андан кийин акчалары колдоруна тийген кезде карыздары менен эсептешип жүргөндөрүн мен өз көзүм менен көргөм. Ал күндөр эми артта калды. Мындан ары эми андай болбойт. Кыскасы, көрө көсөм болом дегендей, кийинки Олимпиадага кандай даярдыктар менен баруу керектигин билип алдык. Кийинки Олимпиадага спортчуларыбызды казан эт, куржун казы карталары менен жөнөтөбүз. Азырынча кылдан кыйкым издебей, андан көрө спортчуларыбызга дем берип колдоп туралы. Маектешкен Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Шерматалиев. Маалымат Булак, Кабар KG. Кыргызстандыктар Париждеги Олимпиада оюндарынын уюштуруучуларына наразы болууда. Кыргызстандыктар Париждеги Олимпиада оюндарынын уюштуруучуларына наразы болууда. Чыракка спортчулардын күрөш алдында тамактанып отурган видеосу майдамызды. Соц тармактын көпчүлүк колдонуучулар муну Парижде тартылган видео деп таратууда, бирок бул кадрлар Азия чемпионатында тартылган эски видео экенин Франциядагы элчи Садык Шернияз билдирди. Мындан тышкары уюштуруучулардын транспорты Олимпиада айылынан мелдеш болгон жерге чейин 1 саат, кээде андан да көп убакытка жетип жатканы белгилүү болгон. Улуттук Олимпиада комитети кыргызстандык спортчуларды 15 мүнөттө жерине жеткире турган жеңил автоунаа жана минивендер менен камсыздады. Улуттук Олимпиада комитети кыргызстандык спортчулардын Париждеги жашоо шарты боюнча үн катты.
Башында Олимпиада айылындагы ашканаларда узак кезек жаралган. Уюштуруу комитети атлеттердин арызын эске алып, тамак берүү жакшыртылган. Машыктыруучулардын айтымында азыр салат, жер-жемиш, экинчи тамактар жетиштүү. Спортчуларга шорпо, кайнатылган эт, тоок сыяктуу кошумча тамак берилип жатат. Машыктыруучулардын суранычы менен спортчулар 1 жана 2 кишилик номерлерде жашап жатышат. Олимпиада айылында бир дагы федерация президенти жок. Ал жакта спортчулар менен эле машыктыруучулар жашайт. Уюштуруу иштерин камсыздалган АТШ шеф миссиялардагы бар, алар допинг тест жасап отчет жазышат. Мед персоналга да өзгөчө маани берилген. 16 спортчуга 2 укалоочу, 2 дарыгер иштеп жатат. Токиодогу Олимпиадада бирден эле барышкан. Күрөш менен бокс федерациясынын президенттери Парижде өз эсебинен жүрүшөт. Федерациясынын президенти World Athletic ассоциациясынын эсебинен барган. Ал эми суда сүзүү федерациясынын башчысы эл аралык судья катары жүрөт. Алымкадыр Бишаналиев менен Аскар Салымбеков Парижге өздөрү барышкан. Министр Олимпиада айылына бир жолку колдонулуучу аккредитация менен кирип, дарыгерлер менен жолугуп, команда кандай тейленип жатканын көрүп чыккан. Маалымат блок, аралаш маалыматтар. Урматтуу кыргызстандыктар, мен турган жер бул Бишкек шаарындагы Бишкек арена деген муз аянты. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр социалдык тармакта кыргызстандык спортсмендер Парижде тамак ичип отурат деген бир жалган видео тарап жатат. Ал видео эч кандай Парижде тартылган эмес. Мына биз турган муз аянтында ушундай комната бар. Бул жерде ушул жылы Азия чемпионаты өткөн. Биздин спортсмендер дал ушул жерде күрөшкөндөн кийин тамак ичишип, эс алып отурушкан. Бул жерде баардыгы ушундай комната, башка спортсмендерге дагы дал ушундай эле жайлар берилген. Андыктан социалдык тармактагы тараган видеонун жалган экендигин мен билдирип кетмекчимин. Андан сырткары дагы белгилей кетчү нерсе, мына Олимпиада деп жалпы элибиз ынтымакта, биримдикте, бирдемде, бир мекендеп, абдан мындай дустар ойгонуп, биздин спортсмендер дагы тарыхта болбогондо ири жеңишке жетип, мына рекордду жаңыртып жатышат медаль боюнчачы. Ушундай мезгилде бир болбогон, болгондо дагы жалган бир маалыматтар менен элибиздин маанайын бузган, бул абдан кечирилгис нерсе. Керек болсо ошол жалган бир видеолорду таратып, маанайды бузган адамдарга тийиштүү чаралар дагы көрүлүшү керек. Себеби биз анын баарын байкап турабыз. Мисалы үчүн Үзүр Жусупбековдун интервьюсунда такыр бурмалап, жалган маалыматтарды таратып, керек болсо мына айылдан бери чалышып, ушу тамагын карап койсоңор болмок экен дегендей бир сөздөрдү айткандар болуп атат. Мына президентибиз бүгүн эле интервьюсун берди. Бардык спортсмендин Кыргызстанда дагы, Парижде дагы бардык маселеси, муктаждыктары чечилген. Ал жерде Кыргызстандын менмен деген азаматтары дагы жүрөт. Алардын эч кимисин ачык калтырбайт. Андыктан урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыбыз биримдикте маанайыбызды көтөрүп, дал ушундай бир чагымчыл, провокациялык маалыматтарга алдырбастан биздин алдыда чыга турган спортсмендерге ийгилик каалап туралы. Sportchi uchun eng muhim narsa albatta oziq-ovqat va ularning o'zini taomlari bizga ozgina to'g'ri kelmaydi. Shu uchun nimadan boshlaymiz? Povur aka, endi bu tomonlarni bildik. Choy, kofe, pechka, mikrovolnovka, mana sportchilarni kuch g'ayrat beradigan albatta birinchi bo'lib nima? Osh. O'zbek milliy oshi. Eng qizig'i do'stlarim, bu osh shunday supermarketlarda, magazinlarda tayyorlanadigan osh emas, maxsus sportchilar uchun tayyorlanib, olib kelingan, isboti mana sizlarga Parij 2024 yozilgan osh. Bunisi horse qazi. Bu esa qo'y go'shi, bu mol go'shi. Demak, endi bu yoqqa o'tamiz. Bismillah. Oshni menga tayyorlab qo'yishdi yigitlar. Uzun. Yusupovskiy pomidor, o'zimizning vodiyning bodringlari. Tandir go'sht, ko'k somsa. Endi bu yerda faqat shu yutib turib